идеясы жана мекенди коргоочулардын образын мекенди коргоо кандай гана сыймыктуу милдет экенин келечек муунга таңазалап жеткирүү максат кылган майрам десем болот. Бул күн бир гана аскер кызматында жааттуу эмгектенгендер эмес, өлкөбүздүн өнүгүүсүнө ар тараптуу салым кошуп келе жаткан эр азаматтардын да майрамы. Бул майрамды белгилөөдөн максат өсүп келе жаткан жаш уулдарыбыздын патриоттук сезимдерин күчөтүү, мекенчиликке, эл жерди сүйүүгө тарбиялоо жана анын бейбиттиги үчүн керек болсо жанында курман кылган ата бабаларыбыздын эркиндигин даңктоо болуп саналат. Буюрса аз калды, 2 айым калды. Апама арналган ушу грамота алдым. Апама атама дегендей. Ушу бүгүнкү майрамды баарыңыздар менен куттуктайм чын жүрөктөн. Ушундуктан дагы тышкары жаш жоокерлерди, балдарды да чакырам ушу аскер шартчасына кызмат өтөгөнгө, ата мекен кызмат кылганга. Жоокерлерден баштап жана контракттердин офицер кызматкерлери эң прапорщиктер абдан жакшы айлык мааналарына 2 эсе жана кошулду десем жаңылышпайм. Бардык офицерлерди, прапорщиктерди жана ушул биздин катарыбыздарда погон тагынып айымдардын майрамы менен да куттуктайм. Үй бүлөлүк чындан соолук, узам өмүр, бакыт талай болсун. Мекенибизде тынччылык болсун, мекенибизде тынччылыктын желбиреги желесин. Ар дайым аман болушун, дүйнөдө тынчтык болсун. Мына ушул мырзаларыбыз үйдүн куту болуп, коомдун жаркылдаган ээлери болуп, өздөрүнүн акыл насаат сөздөрү менен, өздөрүнүн аткарган мыкты эмгектери менен коомубуз алдыңкылардан болушуна тилейт элем.